Assalamu alaikum, hurmatly Moskvadan mekендештер. Амансыздар, сіздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүнкү күнгө 19 октябрь, четверг. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Сіздер менен дагы бир мигранттарды өтө ойлондурган дагы бир көйгөй жөнүндө айта кетели. Бул Москвада жүргөндө бул трудовой договор боюнча ошол маселени сиздерге көтөрө кетели. Трудовой договор азыр акыркы күндөр көп сурап калдым. Эмне үчүн эгерде трудовой договорубуз жок болсо кандай кылсак болот, иштеген жерден трудовой бербей атат деген суроолор көп бизге WhatsApp'тан, Telegram'дан жазышат. Ошолорду жыйынтыктап сиздерге бир жакшы колдон келишинче кеңири түшүндүрүп кеткен аракет кылайлы. Трудовой договор азыр учурда мыйзам боюнча мигранттардын Москвада жүргөнгө негизи ошол трудовой договор ошол жүрүшүнүн негизи болуп эсептелинет. Себеби эгерде трудовой договор жок болсо 3 айдан кийин, 3 айга чейин суралбайт, 3 айдан кийингиге бул ошол на основании трудового договора гана эмгек келишиминин негизинде гана бөтөн жерде Россияда мигранттар жүрө алат. Ансыз жүрө албайт. 90 күндөн ашканга сөзсүз түрдө трудовой договор колуңуздарда болуш керек. Трудовой договордун негизи ошол иштеген жериңиздерден алсаңыздар болот. Кээ бир жерлерде мисалы жөн эле кагаз берип коюп атат экен, ошол базага түшпөй эле трудовой текшерсек базадан чыкпай атат, анан продлениега болбой атат деп көбү арызданышып атат. Негизи жаңы жылга ошол долбоор боюнча, мыйзамдын долбоору боюнча жаңы жылдан баштап ар бир мигрант өзү ошол келишимди түзүп, келишимге кол коюп, өзү МВДга алып барып, тапшырып, трудовой договорду базага түшүрсөңүздөр болот. Эгерде мыйзамдуу түрүндө түзүлгөн трудовой договор болсо, өзүңүздөр деле кол коюп, ошол эки тараптуу коюлган колдун негизинде алып барып трудовойду МВДнын өкүлдөрүнө барып каттатасыздар. Мен ошол жерде иштеп атамын, ошондой ишим бар. Ошол трудовойдо мөөнөтү, айлыгыңыз, кандай иштейсиз, кайсы жумушта иштейсиз толугу менен жазылат. Ошолорду көрсөткөн трудовойду барып өзүңүз базага түшүрсөңүздөр болот. Ал үчүн өзүңүздөр кайрылышыңыздар керек. Эгерде ишканадан берилген трудовойуңуз базадан чыкпай атса. Бул бирок жаңы жылдан кийинги долбоор болуп, мыйзам долбоору болот. Бул жаңы жыл ошо 1 январдан тарта ошондой кылса болот экен. Анан эгерде мындай частный иштерде, подработкада ары бери жүргөнүңүздөрдө эгерде сиздерге трудовой договор керек болгон болсо, туугандар, сиздер гражданский трудовой договорду дагы ошол квартиранын ээси менен түзсөңүздөр болот. Бул кандайча түзүлөт? Кадимки эле интернеттен ошол трудовой договордун үлгүсүн аласыздар. Ошол үлгү менен гана толтуруп, мисалы жеке адамдар менен кандай мааниде трудовой договор түзсө болот. Мисалы квартирасын ремонт кылып атам, мен устамын, же электрикмин, же эгерде аялдар болсо мен нянямын, ошол балдарымды карап атамын, же уборка кылам, ошол квартирасын уборка кылып тазалап турамын деген договорду сүйлөшүп, келишип, ошол договорду дагы сиздер алып барып МФЦдагы МВД өкүлдөрүнө каттатып, анан ошонун негизинде баягы өзүңүздөрдүн регистрациянын мөөнөтүн узартсаңыздар, ошондо таза болот, ошондо базага ошол трудовойдун негизинде түшөт. Бул өтө маанилүү, себеби трудовой договор болсо, сиздер сөзсүз түрдө мыйзамдуу түрдө ушул Москвада жүргөндүгүңүздөр мыйзамдуу түрдө болот. Эч кандай баягы тоосу базада жок экен ары бери дегенде баягы депортацияга учурабайсыздар. Толугу менен сиздерге ошол жардам болот. Андыктан ушул маалыматты дагы жакындарыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер, себеби сурагандар өтө көп. Ошого жалпылап эле бир видео кылып чыгайлы дедик. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер, колдон келсе бизди дагы колдоп лайк басып коюңуздар. Туугандар, таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Ишеничтүү жигиттер, уже 1 жылдан бери бирге иштешебиз. Таза буюрса. Срогу өтүп кеткен 3 айлык, 9 айлык регистрациялар кылышат, базадан чыгат. Чегара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылыңыздар, өзү алып барып, до конца барып, жолдо жардам берет. Андыктан туугандар, бөтөн жерде аман болуңуздар, бөдөн кырсыктан Аллахым сактасын, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, аман болуңуздар туугандар.